Суд залындагы коопсуздукту ким камсыздайт? Ал эми чакырууга келбей калгандарды сотко ким мажбурлап алып келет? Салмасаңыз жолдош сот приставтары. Саламат болуңуз. Бул атайын дайырдыктан өткөн сот приставтарынын күнүмдүк милдети. Алар сот системасынын өкүлдөрүнүн коопсуздугун коргоп, имараттагы тартипти жана сот токтомдорунун аткарылышын камсыз кылышат. Мындан туура 10 жыл мурун, тагыраак айтканда 2016-жылы 5 августта Кыргыз Республикасынын сот приставтары жөнүндө мыйзам чыккан. Мыйзам кабыл алынып, биздин мамлекетибиздин сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот приставтар деген институт киргизилген. Туура ал кезде бир 10-15 адам менен башталган, азыркы менен салыштырууга болбойт. Сот приставтарынын негизги милдеттери, мындай жалпак тил менен айтканда, сот тутумунун коопсуздук кызматы, армиясы десек да болот, жалпак тил менен айтканда. Сот приставтар кызматынын өзүнүн кызматтык милдетин толук кандуу алып баруу үчүн бардык нерсе менен камсыз болгон. Ар бир бөлүмүбүз кызматтык автоунаа менен, иш бөлмөлөрү менен, ошондой эле атайын каражаттар менен, кышкы жана жазгы кийүүчү формалар менен камсыз болгон. Сот приставасы болуу жогорку жоопкерчиликти жана физикалык чыдамкайлыкты талап кылат. Кызматкерлер форма кийип, атайын жетон, күбөлүк жана зарыл учурда курал же атайын каражаттар менен камсыздалат. Ар бир кызматкерге физикалык эле эмес, моралдык, психологиялык жактан даяр болуу милдети жүктөлгөн. Бул кызматта гендердик тең укуктуулук сакталат. Мен мисалы келгениме 1 жыл 3 ай болду. Ошол убакта мен катардагы кызматкерден азыр Ленин району боюнча сот приставтардын топ башчысы болуп тагындалдым. Бир жумада 2 жолу физкультурага барып, ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз, машыгабыз жана ошондой эле зачет тапшырып турабыз. Ошон үчүн бирок айымдар башка категория менен тапшырат. Эркек кызматкерлерге караганда бир аз жеңилдиктер бар. Айрым учурларда жарандык же кылмыш иштери боюнча күбөлөр, жабырлануучулар же айыпталуучулар сотко жүйөсүз келбей калышы мүмкүн. Бул учурда тараптардын сотко келишин камсыздоо максатында чыккан соттун токтомдорун сот приставтары мажбурлап аткарат. Сот кызматтары приставтар кызматтарына тапшырган учурда ошол соттук отурумга келбей жүргөн адамдарды, күбөлөрдү, айыпталуучуларды алып келүү кызматын аткарышат, мажбурлап алып келишет. Сот приставтар кызматында алгач жумуш сот зданиясында коопсуздукту камсыздоодон, текшерүүдөн, сот залдарын жана ошондой эле келген жарандарды текшерип пунктунан тыюу салынган нерселерди алып бербөөсүн көзөмөлдөп текшерүүдөн башталат. Андан тышкары соттук отурум учурларда сотко келген адамдардын тартип бузууларын, тартип сакталышын камсыздашат. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында жогорку соттон тышкары 8 сот имараты бар. Алардын ар бири кайтарууга алынган. Ал эми баш кала боюнча 65 штаттык бирдик болсо, жалпы 4 бөлүм иш алып барат. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомралиев, регион, Бишкек.